Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бөртөгандар. Мункар жана Накир. Бул эки периште өлгөн адамга келип сурак кылышат. Адамдардын ыйманына жараша ар кыл көрүнүштө келишет. Мусулман адамга жарык жүздүү сулуу сүрөттө келишет. Ал эми кабыр адамга кара жүздүү коркунучтуу сүрөттө келишет. Адам кабырга коюлгандай эле эмес, балким өрттөп салышса да, же суудагы балыктарга жем болуп кетсе да, же согуштан келбей дайынсыз жоголуп кетсе да, алар адамды суракка тартуу үчүн таап келишет. Айтор денеден рух бөлүнүп чыкса эсеп. Бир күнү жаназада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам өлүп көмүлгөндөн кийин кабырдын жан тарабында туруп мындай деди: бир тууганыңарга истигфар айткыла жана кадамын бекем кылуусун сураңгыла, себеби азыр ал сурак берип жатат, деди Абу Дауд. Демек сурак берүү адамдар мүрзөдө жүргөн учурда эле башталат. Кабырда жаткан адамдар тирүү адамдар сыяктуу ал жерге басып барып салам бергениңизди, сүйлөгөнүңүздү угушат. Бирок алар жооп кайтара алышпайт. Бул тууралуу хадисте мындай делет. Ибн Умар радыйаллаху анху мындай дейт: Бадыр согушу күнү кудукка ташталган өлүктөрдү карап, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Роббиңердин убадасы акыйкат экендигин түшүндүңөрбү, деди. Кимдир бирөө андан: Сен өлүктөргө кайрылып жатасыңбы, деп сурады. Ал айтты: Алар силерди эле угушат, бирок жооп кайтара алышпайт, деди. Бухари. Жана ошондой эле алар биздин кадамыбыздын добушун угушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пенде кабырга коюлуп жакындары кабырдан узап баратканда алардын кадамдарынын добушун угуп жатат. Бирок эч кандай амал кыла албайт. Ошол убакта эки периште келет да аны олтургузуп алып сурак кыла башташат. Бул пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө эмне дейсиң, деп сурашат. Эгер пенде момун болсо, Алла ага жоопторду тилине салат. Күбөлүк беремин ал киши Алланын кулу жана элчиси, деп жооп берет. Ошондо баягы периштелер: Кара, бул сенин тозоктогу ордуң эле. Алла анын ордуна сага бейиштен жай берди, деп айтышат. Ошондо момун пенде өзүнө ажыратылган тозок жана бейишке карайт. Жана тозоктон алыстатып бейишке киргизгендиги үчүн Аллага көп шүгүр айтат. Бухари, Муслим. Кээ бир риваяттарда Мункар жана Накир периштелери кабыр адамга өтө коркунучтуу жүз менен келет. Көздөрү алаолонуп жанып, ага кудум чагылган чаркылдагандай үн менен кыйкырат. Жана анын темир балкасы болот. Аны менен кабырдын көкүрөгүн урганда 70 чыканак жерге кирип кетет. Жана андай азап кыямат күнгө чейин уланат. Алла сактасын. Мына ошол периштелердин сулуу жүздөрүн көрүүнү жана суроолоруна жооп берүүдө кадамыбызды бекем кылуусун Алладан сурап кетебиз. Алла баарыбызды кабырда аман кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.